Жаңы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык парламенттеги депутаттардын саны 120дан 90га кыскарды. Ошондой эле шайлоо өткөрүү тартиби дагы өзгөрүп, аралаш система боюнча жүргүзүлөт. 90дун 54-ü партиялык тизме боюнча, калган 36-сы бир мандаттуу округ боюнча шайланат. Бир мандаттуу округ болгондо так бир талапкер тандалат. Ал эми пропорционалдык системада шайлоочулар партияга да, ошондой эле ар бир партиянын тизмесиндеги бир талапкерди тандайт. Бүгүнкү күндө 75 партия өнөктүккө катышуу ниетин билдирген. Алардын айрымдары тизмеден чыгып жатат. Фонддорун түзгөн жок, же болбосо ушул каттуу документтери бир туура эмес болуп, бирок ушул каттоо мезгилине чейин мен ойлойм дагы бир нече партиялар же биригип, же башка себептерден чыгат бул тизмеден. 18 октябрга чейин бардык талапкерлер жана саясий партиялар өздөрүнүн документтерин тапшырыш керек. 10 күнүн ичинде биздин түндүк жана маалыматтарды алмашуу система аркылуу бардык берилген талапкерлер жөнүндө маалыматтар текшерилип, анан каттоо жүргүзүлөт. Ошо 29 октябрдан баштап ушул шайлоо процессинин эң мындай активдүү этабы болот, бул үгүт этабы. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун өзгөчөлүгү аталышындагы ачык диалог учурунда жаңы система менен өтө турган парламенттик шайлоонун бюллетени көрсөтүлдү. Бюллетендин үстү жагына партиянын аталышы, астына анын тизмесиндеги 54 талапкердин номери коюлат. Ал эми бир мандаттуу округда шайлоо бюллетенинде талапкерлердин аты жөнү катары менен жазылган. БШК атайын токтомдун негизинде шайлоо округдарынын чек араларын жана схемасын түзгөн. Ар бир округ ашык кеми 20 000 болуп, орто эсеп менен 100 476 шайлоочудан турат. Мындан улам округдардын саны облустар боюнча төмөндөгүдөй. Борбор калаада 428 599 добуш берүүчү бар. Округдардын саны 4. Ош шаары жана Ош облусунда 898 569 шайлоочу болсо, 9 округ бар. Ал эми Баткен жергесинде 305 053 жаран катталган 3 округ болот. Жалалабад жергесинде 686 364 добуш берүүчү жана 7 округ бар. Талас облусунда шайлоочулардын саны 163 109ду түзүп, 2 округ каралган. Чүй аймагында 6 округ болсо, шайлоочулардын саны 609 774. Нарында 209 101 добуш берүүчү бар. Алар 2 округда шайлашат. Ысык көл облусунда 316 572 жаран жана 3 округ болот. Өлкө боюнча бардыгы 36 округ. Добуш берүүчүлөрдүн жалпы саны 3 617 141. Алдын ала тизмени мамлекеттик каттоо кызматы Борбор шайлоо комиссиясына 9 сентябрда берген маалыматтарга ылайык алдыганча шайлоочулардын саны бир топ округдарда Ош шаарында, Ош областынын Кара Суу, Ноокат, Араван райондоруна да шайлоочулардын санынын өзгөргөнүнө байланыштуу жана конституциялык мыйзамдын талаптары бар. Ал болжолдуу шайлоо округдагы шайлоочулардын саны болжолдуу бирдейлүүлүгү кармалыш керек. Жаңы система боюнча шайлоого бир гана саясий партиялар эмес, жеке тараптарды аттана алышат. Жарандык платформа коомдук фондунун директору Айнура Усупбекова өнөктүккө аттангандарга биригүүнү сунуштайт. Алар мындай жол менен бир топ мүмкүнчүлүк ала алышат. Бир партиянын лидери, экинчи партия лидерлери өз бири-бирине мындай баш ийбей, анан кийин менин алкагымда барасыңар, менин желегимдин аркасынан барасыңар дегендей ошол болбос үчүн мен оюмча лидерлерге дагы кайрылып кетет элем. Азыркы убакта шайлоочу чечет, кайсы талапкерди тандаган. Ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүк бергиле дагы, андан тышкары ушул мындай кошулуп бир тандем деп барсаңар мүмкүнчүлүгүңүздөр көп болот. Пропорционалдык системанын артыкчылыгы шайлоочулар татыктуу деп эсептеген конкреттүү бир талапкерге добуш берүүгө шарт түзүлдү. Ал эми кемчилиги бир талапкер көп добуш алып, бирок партия 5% босогону камсыздай албаса, мандат берилбейт. Эске салсак, өнөктүк 28 ноябрда өтөт. Мээрим Эшимбекова, Улук Абдиев, ЛТР Бишкек.